Саламатсыздарбы. Эфирде жаңалықтар, студияда Алтынбек Беделов. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшаналиев коронавируска чалдыккандарды уу коргошу менен айыктырып жатканын айтып, түз эфирде аны кайнатып ичип көрсөттү. Бүгүн өлкөнүн башкы дарыгери журналисттер үчүн маалымат жыйын өткөрүп, ысык көл тамырынын кайнатмасы тууралуу айтып, аны туура пайдалануунун жолун көрсөттү. Алымкадыр Бейшаналиевке коронавируска каршы бул ыкманы колдонууну президент Садыр Жапаров сунуштаганын, ага уу коргошунду туура пайдаланууну атасы үйрөткөнүн айтууда. Учурда ысык көл тамырынын дозасын мамлекет башчы өзү аныктап, саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри менен биргеликте кайнатып жатканы белгилүү болду. Алымкадыр Бейшаналиев уу коргошунду өзүнүн жакындарына берип баштаганын, ошондой эле республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасында жана Токмок шаарындагы ооруканадагы дарыгерлер коронавируска чалдыккан адамдарды ушул кайнатма менен дарылап жатышканын билдирди. Баш аягы 300 бейтапка уу коргошун берилиптир. Мындай кылып туруп, эне кылып, ызык кылып туруп ичиш керек. Чай ичкенде эле отуруп алып эле, үйдөн отуруп алып эле сүйлөшүп эле иче бериш керек. Ай, муну канча мал ичиш керек? Биз азыркы кезде 4 мал кылып атабыз. Бир күндө? Бир суткада. Вирус аныкталганда гана иче алат, же алдын алууну каалагандарда ичерсиз? Эми аны бирсиги билбейбиз, азыр бул ооругандарда гана ичип атабыз да. А это лекарство уже зарегистрировано? Нет, я же говорю, идет клинические испытания. Siz protokolga kirgizүү ыкмалын айтып жатпайсызбы? Дүйнөлүк саламат сактоо уюму билеби, кабардарлык ыкма туурасында. Ал эмес кыргызстандыктар азыр жаңы өлүп аткан алар каяктан билет? Кандай кепилдик бар? Мисалы, туура ошол жол жобосун аткарып ичет жолу. Сиз айтып атпайсызбы? Азыр мен өзүм кепилдик болуп атам, азыр мен өлүп калбасам анда иче берсе болот. Бул кайнаганда антисептика бүт бар, таптаза болот. Мен хирург болуп 35 жыл иштедим. 35 жыл иштедим. Колубузду да биз обработка кылып эметкенде ал жерде кээ бирлери болсо карап турсаңар эме менен эметип атышат. Колгап менен иштеп атышат. Эң эле жакшысы суу, мустак суу ичпеш керек. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму уу коргошундун коронавируска чалдыккандарга колдонулушу боюнча бүгүн билдирүү таратты. Анда алар клиникалык изилдөөдөн өтө элек препараттар каттоого алынбай турганын, ошондуктан калың элге колдонулбашы керек деп жазылган. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму ысык көл тамырынын таасири жана коопсуздугу тууралуу маалыматтары жок экенин, анын фармакологиялык касиетин изилдеп чыгуу керек деп эсептейт. Качан гана анын жыйынтыгы оң чыкса, саламаттыкты сактоо министрлиги препаратты каттай алат деп айтылат. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму тараткан билдирүүдө. Кечээ эле президент Садыр Жапаров улуттук госпиталга жана Токмок аймактык ооруканасына баргандан кийин кайрылуу жасап, дарыгерлер коронавирустан 2-3 күндө айыктырып чыгара турган ыкма табышканын ачыкка чыгарган. Көп узабай өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына бөтөлкөлөргө уу коргошун коюлуп жаткан видео жүктөгөн. Ага ылайык COVID-19 вирусуна чалдыккан адамдарды 2-3 күндө дарылай турган ыкма деп уу коргошунду айтып жатканын түшүнсөк болот. Акыркы убактарда коронавируска кабылгандар көбөйүп жатканына байланыштуу президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды бардык санитардык эпидемиологиялык талаптарды так сактоого чакырып кеткен. Мамлекет башчы жалпысынан өлкөдө абал өтө коркунучтуу эмес деп баалап, бирок ошол эле убакта коронавирустун алгачкы белгилери байкалары менен тезинен ооруканаларга кайрылуу керектигин белгиледи. Президент кырдаалдан карантиндик чектөөлөрдү киргизбей чыгып кетүүгө бар күчүн жумшаарын кошумчалаган. Сиздерге кайрылып кетеримин. Жөтөлүп, ушундай бир оорунун белгилери пайда болору менен райондук больницаларга барыңыздар. Мына Бишкекте инфекционныйга барыңыздар. Жаңыдан башталганда барып кайрылсаңыздар, биздин доктурлар бир күн эң көп болсо 2-3 күндө айыктырып кайра чыгара турган метод таап алышты негизи. Анан баягы кайдыгерлик кылып, өзүңөргө өзүңөр душмандык кылып, ден соолугуңарга жата бербестен ушу кайрылып тургула. Анан эң негизгиси мен сиздерден суранарым, барыңыздар вакцина алыңыздар, вакцина. Мына болгону республика боюнча бүгүнкү күнгө 4000 адамдын тегерегинде вакцина алды. Вакцина бар, ар бир райцентрга барсаңыздар болот. Мына мен ушуну айтып кетейин дедим менен. Кудай буюрса биз карантин киргизбей абалдан чыгып кеткенге толук күчүбүздү жумшайбыз. Ошондой мүмкүнчүлүгүбүз бар деп мен толук ишенем.
Кудай буйрса баары жакшы болот деп айтып кете алсам болот. Кыргызстанда эмдөө иштери уланууда. Бүгүнкү карата өлкө боюнча ийне сайдыргандардын жалпы саны 7000ге жакындады. Бир суткада бул көрсөткүч 1,5 миңден ашкан. Эмделгендердин саны боюнча Ош областы алдыда. Аталган аймакта 2,5 миңге жакын тургун Синофарм препаратын колдонгон. Экинчи орунда Жалал Абад областы турат. Ал жакта ийне сайдыргандар 1000ден ашты. Ал эми Бишкек шаарында эмдөөдөн өткөндөр 800ге дагы жетпейт. Белгилүү болгондой, учурда бир катар мамлекеттик кызматкерлер Кытайдан келген Синофарм вакцинасын алып жатышат. Анын 150 миң дозасы кошуна өлкөдөн алынып келинип, эмдөөнүн биринчи этабы 29 мартта башталган. 6000ден ашкан адам алды деп атпаймынбы? Булар болсо биринчи эле дозаны алган болуп атат. Экинчи дозаны булардын ошо ар бир адам алгандан 21 күн ортодон эсептелип туруп 21 күндөн кийин анан экинчи дозасын ала башташат. Мисалы мындай да кайсыл вакцинадан баштаса ошо вакцина менен бүтүрүш керек да, башка вакцинаны кошпойт. Ошондо биздикилер азыркы эң эле биринчиден алгандар бул Кытай вакцинасын алып атпайбы? Синовак вакцинасын. Ошондо 21 күндөн кийин булар Кытай вакцинасын алышат. Ал арада коронавирус дагы 4 бейтаптын өмүрүн алганы белгилүү болду. Республикалык штаб билдиргендей, алардын 3-өө Бишкекте, 1-өө Чүйдө ооруканада жаткан. Ошондой эле акыркы 1 суткада COVID-19 вирусунун белгилери 230 кишиден табылган. Бул сентябрдан берки эң көп көрсөткүч болуп эсептелет. Оору жугузуп алган учурлар дагы деле болсо Бишкек шаарында көп катталууда. Ордо калаада бир күндүн ичинде 131 адам вирус илештирип алса, Чүйдө инфекцияга чалдыккандар 70ке жеткен. Акыркы күндөрү илдетке кабылгандар айыккандарга салыштырмалуу көп болууда. Ушул тапта стационарларда коронавирус менен алышып жаткан 1000ден ашуун бейтаптын ичинен 35-нин абалы өтө оор деп бааланууда. Бюджеттик каражаттарды кымырып алгандар. Мындай кадамга Бишкек шаардык кеңешинин жана мэриянын кызмат адамдары барышканы ачыкка чыгууда. Сумма 43 миллион сомдон ашат. УКМКдан билдиришкендей, аларга карата ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же коротуу беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Такталгандай, Бишкек шаардык кеңешинин депутаты жана мэриянын кызмат адамдары бюджеттик каражаттарды үгүт иштерине жана жеке кызыкчылыктарга жумшоо максатында парламенттик шайлоонун алдында мыйзамсыз механизм түзүшкөн. Тагыраак айтканда, жарандык демилгелердин долбоорлоруна коротулат деген шылтоо менен бюджеттик акчалар эсептен чыгарып алынган. Бул долбоорлор Бишкек шаардык мэриясы эмес, түзүмдүк бөлүмдөрү тарабынан ишке ашырылган. Учурда аталган факты боюнча иликтөө жүрүүдө. УКМК айдоочулук көлүктөрдү акчага саткан жетекчилерди кармады. Мындай маалыматты атайын кызматтан таратышты. Мекеме тактагандай, Унаа мамлекеттик ишканасынын жооптуу кызматкерлери автомектептердин мугалимдери менен жеңишинен сүйлөшүп алышып, автоматташтырылган системага кирүү менен кээ бир адамдардын тестирлөөсүнүн жыйынтыктарын бурмалашкан. Натыйжада айдоочулук мектептерде тиешелүү окуудан өтпөгөндөргө айдоочулук күбөлүк берилип жүргөн. Унаа мамлекеттик ишканасынын Ош шаары жана аталган област боюнча жетекчилери бул үчүн автомектептердин бүтүрүүчүлөрүнөн системалуу түрдө 5000 сомдон алып турган фактылар аныкталган. Жыйынтыгында Унаа мамлекеттик мекемесинин бүтүрүүчүлөрү биринчи жолу экзамен тапшырганда эле айдоочулук күбөлүккө ээ болуп жүрүшкөн. Учурда ушуга окшогон схемаларды Унаа мамлекеттик мекемесинин башка аймактык бөлүмдөрүндө түзүлгөндүгүн аныктоо, ошондой эле бардык катышуучулардын жоопко тартуу иштери жүрүп жатыптыр. Баткенде окуучулар арасында массалык мушташ катталды. Окуя Баткен районунун Карабак айылында болгон. Интернетте жарыяланган видеодо балдар бири-бирин тепкилеп жатканын көрүүгө болот. Күйөөлөрдүн айтымында жаңжалдын кесепетинен 3 окуучу оор абалда ооруканага жеткирилген. Алдын ала алынган маалыматтар боюнча массалык мушташ 8 жана 9 класстардын окуучуларынын ортосунда болгон. Азырынча эки тараптын урушуп кетүүсүнө эмне себеп болгону белгисиз. Баткен областык ички иштер башкармалынан билдиргендей, аталган факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Ысык көл районунун Баят айылында коттедж өрттөндү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка караганда Кырсык Акмарал эс алуу борборунда болгон. Анын кесепетинен 2 кабаттуу жалпы аянты 240 чарчы метр коттедж толугу менен күйүп кеткен. Учурда өрттүн себеби такталууда. Алдын ала алынган маалыматтар боюнча от электр зымдарынын кыска чыңалуусунан келип чыккан. Жабыркагандар жок. Азыркы тапта тилсиз жоодон улам канча чыгым келтирилгени да аныктала элек. Бул окуя иликтенип жатат.
Чүй областында көчмө аппараттык программалык комплексти унаасы менен сүзгөн шектөө кармалды. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалынан билдиришти. Бул окуя кече 15 апрелде Бишкек Нарын Торгат жолунун 90-чакырымында, тактап айтканда, Бообек айылында катталган. Анда Lexus LX 470 унаасынын айдоочусу 2 миллион 300 миң сомго бааланган автопатруль радар аппараттык программалык комплексин сүзүп качып кеткен. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалынын кызматкерлери кылмыштын изи суу электе айдоочуну кармашты. Ал Кемин районунун 37 жаштагы тургун экени аныкталды. Кылмышка шектүүнүн унаасы айып аянтчасына киргизилип, тергөөчүлөргө өткөрүлүп берилди. Ошондой эле аталган факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Мына ушундай жаңылыктар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.